Менин да суранычым бар сиздерге. Баягы элди журтты аралап жүрөсүңөр, анан силерди дин адамдарды айтсаңар сөзүңөр өтөт, баягы жеңил кабыл алат дегенде. Өткөндө мына сиздерди көрүп калдым интернеттен, Кочкорго барып келдиңиздер, көлдү, нарынды кыдырып жүрөсүздөр. Ошондой сөздөрдү көбүрөөк айтып, элди кичине тарбияга алып келип, исрапкорчулуктан алып кетип, алып чыгышыбыз керек да. Намыстанып, биз кыргыз намыстуу калып келебиз да. Ошентип анан кирип кетип атат да. Аябай баягы жакырчылыкка ого котерип атып кетип аткан моменттер болуп атат. Ошолорду сиздер айтып, тарбиялап турсаңар, билинип билинбей той кылып уюп аткандар да бар, бийлик тараптагы, баягы чөнтөбү калыңдар да. Аны биз токтотобуз. Урматтуу президент, ушул темада пайгамбарыбыз үммөтүмдө эки тайпа инсан бар. Эки оң болсо коом оң болот дейт. Биринчи омара, жетекчилер жана алымдар. Кудай буйрса биз колубуз жеткенче аракет кылып атабыз. Ар бир жума баянында эл менен жолукканда ысырапкерчиликти жоюу бул негизи биз көтөрүп турган маселелер. Сиз 54-эме менен чыгарып колдоп атасыз. Бирок ошол эле кезде бир гана алымдардын айтканы менен болбойт экен. Кээде ошондой мамлекеттик деңгээлдеги эмеде чоңдору, жетекчилерде ушул маселеде бизге эриш аркы болуш керек. Ошол эле кезде биз тыюу менен чектелбестен айтып атабыз. Буну биз жасаба, атаңа сооп жасайсыңбы? Жолоңдо суу чыгаар, социалдык объекттерди салга, көпүрө салгыла, мына жаз келди, көчөт отургузалы, башка кылалы. Муну соо чоңураак. Ошол эле деңгээлде мисалы айыл өкмөттөр башкаларда ушул нерсени эме кылыш керек. Биз мисалы 50 жылдыкты башканы өткөзөм дегендер келгиле, ушуну аткаралы дегендей сунуш берип, бул тыюу эмес, башка бир жакшыраак жолу. Бир курсак деле тойгозуп албастан, элибизге келечекте бир чоң пайдалуу иштерди жасайлы деген. Уруксатпы. Ошол сиздин жарлыгыңыз менен мына бүгүн эле маалымат келди. Бирөө атасына 400 000 сомго аш кылайын деп атыптыр. Анан бүгүн ошол диндер ыймандуу бир дозу бар экен. Ошол айтыптыр да. Ушуна мечитке келе аткан жол өтө жаман акыбалда. Ошого жардам берсең, ошол наоборот тиет деп, ошол 400 000 сомун бүгүн мына Бишбек мечитине алып келип берип, ошол жердеги тротуарды эң сонунда ошол жерде канча киши басып өтсө, ошонун атасына тиет. Ошонун результаты кетип атат да. Сиздин демегениңиз менен Кудайга шүгүр. Мына ошолорду мына жеткириш керек да, элге жеткириш керек. Убакыттан пайдаланып биз бендеге ыраазылык билдирбеген Аллах Таалага ыраазы болбойт. Журтбашыбыз сизден ыраазыбыз. Ошол эле кезде ушул мечиттин салынышына ар бир салымын кошкон сөзү менен, кол коюусу менен, жери бөлүү менен ушул жерде Таштөбөнүн депутаттары, башкалары турат. Ошондой эле бул жерде келечекте иштеген баардык инсандарга, дөмөрчүлөрүбүзгө жараткан Аллах Табарак жаннаттан мындан да коозураак үйлөр насип кылган болсун. Элибиз бул мечит Кудай буйрса биримдикке ыйманга чакырган ыйык мечиттерден болсун.